Кудайдын чакырыгы 26-июнь. Коркпо, анткени мен сени мененмин. Үрөйүңдү учурба, анткени мен сенин Кудайыңмын. Мен сени бекемдейм, сага жардам берем. Мен сени өзүмдүн адилеттигимдин оң колу менен колдойм. Азыр дүйнө коркунучта жашап жатат. Жерлерде согуштар, зөөкүрлүк, киши өлтүрүү, шылуундук жана башка ыластыктар. Үрөй учат. Бирок Кудай өзүнүн сөзүндө коркпогула дейт. Ал өзүнүн балдарына мага ишенгиле дейт. Белгилеп кетчү бир маанилүү нерсе. Кудай өзүнүн убадасына бекем. Кудайдын баардык убадалары Машаяк аркылуу ооба. Калп айткыдай Кудай адам эмес. Өзгөрүлүп кеткидей Кудай адам баласы эмес. Ал айтканын аткарбай коймок беле. Ал дегенин кылбай коймок беле. Бир туугандар, Кудай убадасын сөзсүз аткарат. Коркпогула, мен силер мененмин дедиби? Демек ал дайыма биз менен. Экинчиден, Кудай бизди коргогусу келет. 90-забурда мындай делет. Мени сүйгөндүгү үчүн аны куткарам, коргоюм. Анткени ал менин ысмымды таанып билди. Ага ишенгендерди, баардыгын ага тапшыргандарды, аны сүйгөндөрдү Кудай коргогусу келет. Үчүнчүдөн, Кудай бизди коргогонго кудурети жетет. Чын эле силер билбейсиңерби? Дейт Ишая пайгамбар өзүнүн китебинде. Чын эле силер уккан жок белеңер? Чын эле силерге башынан айтылган жок беле? Чын эле жердин негиздерин түшүнгөн жок белеңер? Ал жер шаарынын үстүндө отурган Теңир. Ал эми жердин үстүндө жашагандын баардыгы анын алдында чегиртке сыяктуу. Башыңарды көтөрүп, асманды карагыла. Аны ким жаратты? Ким анын кошундарын эсеби менен чыгарып турат? Ал алардын баардыгын өз аты менен атайт. Анын кудурети күчтүү болгондуктан, күч кубаты зор болгондуктан эч нерсе жоголуп кетпейт. Бир туугандар, бизди куткаруучу Теңирдин күчү зор. Төртүнчүдөн, Кудай биз көтөрө албай турган нерселерди жибербейт. Акыркысы, ал эч качан кечикпейт. Анын жардамы кээде кечигип жаткандай сезилет, бирок эч шектенбейли. Анын жардамы убагында келет. Кудайдын мен силер мененмин деген сөздөрү бизди шыктандырып турсун.